Ким садака берсе, ал кедейчиликтен чыгат. Кедей болуп туруп садака берсең дагы. Ким бай болуп туруп садака берип турган болсо, анын байлыгы дагы артат. Ким ооруп садака берген болсо, ал оорудан айыгат. Ким кыйналып турган садака берип турган болсо, ал кыйынчылыктан чыгат. Садаканы кедей болуп соң берген эчтеген жок болсо, күчүңдү садака кыл. Акылды болуп туруп акчаң болсо, акылыңды садака кыл. Бийлик ээси болуп аткан болсоң, бийлигиңди ошонун кадырын сал. Бийлигиңдин кадырын салып туруп садака кылган. Кээ бирлер айтыр, бирөөлөр мечит салып койду, ушунда бир депутат мечит салды, тиги мечит салса, ал араптап келтир, тигиндап келтир. Жок, ал ошол бийлигин сарптады. Ошол мүмкүнчүлүгүн ошолорду мага тартып алып келип салдырган себебинен алар да сого илешти. Унутпашыбыз керек, субханалла. Мына демек садаканы бардык тараптан кылса болот. Акылың менен, күчүң менен, байлыгың менен так эчтекең жок болсо, субханалла, адамдарга зыян бербешиң садака. Так эч нерсе кыла албай аткан болсоң, күлүп койсоң да бул садака. Так эч нерсе кыла албай атсаң, бир кусок нанды аялыңа, балаңа, бир тууганыңа, энеңе бир соозуна салып койсоң да садака. Тууганчылыкты курушуң да садака. Туугандарың сенден качып безип аткан болсо дагы, ошолордун аркасында сени көрүп тууганбыз деп жабышып алышың бул садака. Кошунаңа, ал сени керелден ушактап аткан болсо дагы, көрө албай аткан болсо, мейли. Керелден кечке өзүң видео камера тартып алдың, сен үйүңө эшикти алып, жанакыларды төгүп атат, мусор төгүп атат, кара дубаларды төгүп атат, сен өлүп кал деп каргап атат. Ассаламу алейкум жанына бара берсин, садака. Сен эң чоң садака, сен жек көрүп турган адам менен мамилеңди тоңдошуңуз садаканын садакасы. Эми өзүңө кандай садака кыла аласың? Сөгүнчөк болсоң, тыштап койсоң садака. Тамеки чегип жүргөн болсоң, тыштап койсоң садака. Эгерде арак ичип жүргөн болсоң, тыштап койсоң садака. Ушакчы болсоң, ушакчылыгын токтотуп коюшуң садака. Садака мунун бардыгы тең. Ойлобой эле жөн элечи, садака эмес экен. Жок, садака өзүңө да кыла аласың садака. Кээ бирде отуруп жакшы ниетти, жакшы ойду ойлошуң дагы бул өзүң үчүн садака болуп эсептелет.